Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр, түз эфирде Саресеп, студияда мен Мурат Жолокеев. Ал эми бүгүнкү биздин темабыз Чүй облусундагы бүгүнкү күндө энергетиктердин кышка даярдыгы тууралуу сөз козгомокчубуз. Ал жөнүндө кененирээк маалымат алуу үчүн атайын студиябызга биз кадырлуу конокторду, адистерди чакырганбыз. Уруксат берсеңиздер, сиздерди тааныштырып өтөйүн. Шамил Матаев, башкы инженер, жана ошондой эле Уметов Убайдылда Балкабекович, директордун коммерциялык маселелер боюнча орун басары. Урматтуу коноктор, студиябызга кош келиптирсиздер. Саламатсыздарбы? Эскерте этейин, түз эфирде эгерде айтылып жаткан ушу энергетика тармагында азыркы абал боюнча суроолоруңуздар, пикирлериңиздер, ойлоруңуздар болсо, анда 67-01-91 сандарын терип түз байланышка чыксаңыздар болот. Андан тышкары бизде WhatsApp номерибиз иштеп атат. 0501-67-01-91 сандарына өз билдирүүңүздөрдү таштасаңыздар, мен биздин конокторго ал суроолорго жооп алууга аракет кылмакчымын. Бул WhatsApp номерине чалууга болбойт, бир гана билдирүүлөрдү гана калтыра аласыздар. Урматтуу адистер, дагы бир жолу саламатсыздарбы? Келиңиздер, анда биринчи эле сурообуз ушу кылычын көтөрүп кыш келерине ашып баратса, бир жумадан ашык убакыт калды. Чүй облусунда энергетика сиздер тейлеген тармактагы абал кандай, даярдыктар кандай быйыл? Саламатсызбы? Чүй электр тармактар ишканасында азыркы тапта ыкчам абал туруктуу. Келе жаткан күз-кыш мезгилине болгон дайындыгыбыз жакшы. Кудай буйрса, ушу келген кыштан ийгиликтүү өтөбүз. Бул боюнча дагы бизде Кыргыз электр улуттук тармактар ишканасынын 6 сентябрда 641 буйругу чыккан эле. Кышка дайындык боюнча текшерүүлөрдү, биздин үстүнөн текшерүүлөр боюнча госинспекция менен бирдикте биздин Чүй областына, биздин ишканага тиешелүү Чүй областы боюнча бардык подстанция, линия, ушундай электр шаймандарын биргеликте текшеришип, өзлөрү күбө болуп, жакшы баа берип кетишти. Кышка болгон дайындык жакшы экен деп. Анан биздин тармак боюнча айта кетсек, Чүй ишканасында өзүнүн техникалык мүнөздөмөсүн айта кетсек, 500 киловольттук 2 подстанция бар. Бул Кемин, анан Фрунзенский, ошондой эле 220 киловольттук подстанция бар. Ошондой эле 110-20 подстанция и 35 киловольттук 96 подстанция бар. Мындан тышкары аба чубалгыларына кайрыла кетсек, 89 километр 500 киловольттогу аба чубалгысы бар. 220 киловольттогу 930 километр аба чубалгысы, 110 киловольтто 550 километр, 35 киловольтто 1022 километр, ал эми 610 киловольтто 4432 километрдеги аба чубалгысы бар. Андан сырткары бизде ЧПС менен абоненттин балансы, анан рестердин балансына тиешелүү бизде 9700 ТП бар. Алардын абалы кандай? Булардын абалын ошо кышка дайындыкты өзгөчө аба чубалгыларынан трансформат жакшы абалдык, капиталдык ремонттордон бүт баарын өткөздүк. Кудай буйрса, ноябрдын 15-ине чейин баарын тең толук өткөзүп бүтүп, сыноодон өткөздүк. Бул мен жогоруда кайрылган шаймандар боюнча техникалык эми бизде негизи өзүнүн баягы износ уже 80% износ келген, баягы эски оборудование. Бирок биз ошого карабай бүт баарын оңдоп түзөлөрдөн өткөзүп туруп, кышка ийгиликтүү киргенге дайындап койдук. Бул боюнча дагы айта кетсек, биздин тармакта эч кандай аша жүктөлүү байкалбайт. Алын баары тең алдын ала алынган, эч кандай нагрузка болбойт деген да. Ал боюнча кардарларга тийиштүү трансформаторлорду алмаштырдык. Жанагындай ушундой линия аба чубалгысы деп койсо, ошолордун өткөрүү, ток өткөрүү жөндөмдүктөрүн жогорулаттык. Анан бизге дагы электр тармак НЭС тарабынан дагы ушу текущий ремонтто жылдагылардан да салыштырмалуу өзгөчө көңүл бурулуп, текущий ремонтко 131 миллион 389 миң сом каралды эле, капиталдык ремонтко 66 миллион 773 миң сом, эксплуатациялык иштерге 296 миллион сом. Ошондой эле АВР деп коет, аварийный восстановительный работа 34 миллион, противопаводки мероприятия деп коет 163 миллион. Ушулардын баары тең толук колдонулуп калдык. Ушул берилген каражаттар менен тең өз убагында колдонулуп, ремонттон өткөздүк, Кудай буйрса. Андан сырткары капитальный строительство деп коет, общий оборудованияларды алмаштыруу, жаңыртуу боюнча. Бул боюнча 377 миллион каралган эле.
булар дагы толук өзүбүз колдонуп абалыбызды жакшыртып алдык. Жакшы, түшүнүктүү айтып өттүңүз. Кудай буйрса кышка даярдык жакшы деп. Дагы бир суроо анда жооп берип койсоңуздар. Демек, баягы өчүрүүлөр быйылкы жылы болобу, болбойбу деген өтө актуалдуу, калкты кыйнаган суроо. Бул боюнча бизде өчүрүүлөр 1 марттан баштап 15 ноябрга чейин ремонттук компания деп баягы көп жылдык графиктин анын негизинде жылдык графиктер түзүлгөн бүт бар тең. Ошонун баары тең өчүрүүлөрдү плановый ремонтко салыштырма плановый өчүрүүлөр бүт бар тең токтоду. Эч кандай кышында бизде өчүрүүлөр болбойт. Бир гана ушул жерден тактап койсок, себеби телекөрүүчүлөрдүн арасында көрүп аткан адамдар бар. Сиздин сөзүңүздү угуп, жаттап калышы мүмкүн. Өчүрүүлөр болбойт деп так айтпашыбыз керек, себеби алаяк учурлар кездеши мүмкүн. Жана ошондой эле өзүңүз айтып атасыз, көптөгөн техникабыз бүгүнкү күндө абалы эскирген деп. Аларды оңдоп жаңыртуу учурларды өчүрүлүшү мүмкүн, туурабы? Өчүрүлсө канча мөөнөткө, канча саатка деген да? Бул боюнча айта кетчү, бизде техникалык тейлөө деп коет. Баягы нагрузка көп болгондо жанагындай аба чубалдары ийилип, или бир баккулап жанагындай жаратылыштын немесинде кырсык болуп, анын үстүнө биздин жанагы оборудование айтпайбызбы, 80% баягы өзүнүн иштөө мөөнөтүн уже эметип койгон да, колдонуп койгон. Анан ушунун негизинде эле кескин түрдө эле мындай өчүрүү болбосо, пландык өчүрүү болбойт. Бирок биз буга карата өзлөрүнүн техникалык тейлөөлөрүн да убактысын азайтып, мурун мисалы 8ден 5ке чейин болсо 10дон 3кө чейин кылып, сааттарын кыскартып, техникалык тейлөө бул деген биз мындан кача албайбыз. Албетте, өзүңүз айтып аткандай табигый кырсыктар болушу мүмкүн. Кар көп жаап, шамал болушу мүмкүн. Көбүнчөсү абоненттердин өзлөрүнүн үйлөрүндө болуп калат, мисалы өздөрүнүн балансындагы ушундай жерлердин, бирок биз оперативдүү түрдө. Бул боюнча да биздин өзүбүздө мисалы 2000 жакын өзүбүздүн сотрудник бар, ошолордун бир 80% ошо ремонтный персонал деп коет. Алардын жанагындай өзлөрүнүн спец автомашиналарын, выездной бригадный машиналарын, автомобилдерин, балдардын жанагындай спец одежда, спец обувь, иштегенге колдоно турган жанагындай шаймандарын бүт банктен толук дайындап берип койгонбуз. Биз оперативдүү түрдө каякта авария түшүп, каяктан заявка түшсө, ушул кыска аралыктын ичинде биз оңдоп кайра калыбына келтиргенге дайынбыз. Рахмат, бизге телекөрүүчүлөрдөн суроолор келип түштү. Күттүрбөй окуп коеюн. 671 менен бүткөн абонент жазып атат. Саламатсыздарбы, Москва районунан жазып атам. Биздин райондо сиз айтпайлы, сиз айткандай эмес, убактысы жок эле светибиз өчүп атат. Анын себептери эмнеде дейт? 15 ноябрга чейин пландык ремонттон биз азыр күн жылуу убакта өчүрүп иштеп алышыбыз керек. Кыштан ийгиликтүү чыгыш үчүн 15 ноябрдан кийин андай өчүрүүлөр, жанагындай эле кескин авариялык өчүрүүлөр болсо, андайлар катталган жок. Эгер бир өчүрүү болсо, биз ошол эле жергиликтүү бийлик менен, квартальныйлар менен, көчө башчылары менен маалыматты берип, андан сырткары өзүбүздүн сайттар бар, ошолорго кабар кылып туруп, баарына тең дайындап туруп, анан өчүрүүлөргө кылабыз. Рахмат. Азыр урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу коноктор, атайын сиздер тараптан ошо энергетика тармагында бүгүнкү күндө кантип үнөмдүү колдонуу боюнча атайын видео ролик даярдалган экен да. Телекөрүүчүлөрдүн жана өзүбүз ошону назарыбыз туруп көрүп, андан кийин маекти улантсак. Кылычын сүйрөп кыш келе жатат. Күндүн суушу менен электр энергиясынын керектөө өсүп, чоң суммада эсеп келе баштайт. Демек, урматтуу абонент, электр энергиясын үнөмдүү жана сарамжалдуу пайдалануу мезгили келди. Үнөмдөө менен сиз энергетика тармагына салымыңызды кошуп, үй бүлөлүк бюджетке пайда алып келесиз. Электр энергиясын үнөмдөөнүн эң жөнөкөй жолдору. Электр жарыгын үнөмдөөчү диоддук лампаларды колдонуңуз. Мындай лампалар жөнөкөй лампалардан 10 эсе аз электр энергиясын талап кылат. Асма шамдар менен лампаларды тазалап туруу керек. Себеби чаң баскан лампанын жарык берүүсү 30% чейин төмөн болуп калат. Эгерде сиз лампаны 1 сутка өчүрбөй койсоңуз, анда 2400 Вт же 2,4 кВт жарык текке кеткен болот. Сыналгыны пульттун жардамы менен. Компьютерде да атайын программасы аркылуу өчүрүп көнгөнбүз. Бирок ал токко сайылган бойдон калган учурда электр энергиясын сарптай тургандыгын билбесеңиз керек.
Суунун температурасы 40 градус болгондо эле айна ээрий баштайт. Ошондуктан кир жуучу автомат машинанын суусун 60 градуска чейин кайнатып, кир жууп кереги жок. Көпкө чейин иштеген машина көп энергия сарптайт. Кийим үтүктөө алдында ным болгону жакшы. Биринчиден ал жакшы үтүктөлөт, сапатын, өңүн сактайт. Үтүк болсо электр энергиясын аз керектейт. Чаң соргучту тез-тезден тазалап турсак, анын иштеши жакшырып, энергияны сарпташы да төмөндөйт. Чайнекке керектүү эле көлөмдө суу кайнатсаңыз, бул дагы электр энергиясын үнөмдөөгө салымыңыз болот. Үй тиричилик техникалар сатып алууда анын электр энергиясын үнөмдөө таблицасына көңүл буруңуз. Эң үнөмдүүлөр A2+, A+, A деп белгиленет. Ал эми көп сарптагандар B, C, D, E, F, G жана андан жогору. Үйдү жылытууга альтернативалуу булак издеңиз. Көмүр же газ аркылуу жылытсаңыз, электр энергиясын үнөмдөөгө салым кошкон болосуз. Болжол менен эгер сиздин керектөө 10 киловатт кубаттуулукта 12 саат иштеген болсо, 3650 киловатт электр энергиясын керектеп, 7072 сом төлөйсүз. Эгер сиз үнөмдөсөңүз, ушул акча капчыгыңызда калат. Эртең менен саат 6:00-дон 9:00-га чейин, кечкисин 18:00-дон 21:00-га чейин электр энергиясын көп керек деген жабдууларды колдонбоого чакырабыз. Анткени ушул маалда көпчүлүк электр энергиясын көп колдонуп, авариялык кырдаал жаралып, өчүрүү орун алышы ыктымал. Урматтуу теле көрүүчүлөр, мынакей биз азыр атайын энергетиктер тарабынан даярдалган кантип үнөмдүү жашоо керектиги боюнча кыскача видеороликти көрдүк. Эми Убайдылда мырза сизге суроо жөнөтөйүн. Келиңиз, жалпы теле көрүүчүлөргө дагы бир жалпак тил менен түшүндүрүп берсек, кантип үнөмдөп, бул өз капчыгыбызды үнөмдөйбүз, андан тышкары сиздердин да жумушуңуздарды азайтууга көмөк көрсөтсөк болот. Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Эмелеки роликте өзүңүздөр көргөндөй, канчалык экономдуу, үнөмдүү пайдалансак, өзүбүздүн биринчи капчыгыбызга сиз айткандай пайда келет. Анан эми бизде мондай эртең мененки максималдуу пайдалануу жана кечки максималдуу пайдалануу учуру деп ушу эки мезгилде айтабыз. Себеби эртең менен саат 6-дан 9-га чейин ошо элдин баары ордунан туруп, баягы кыймылга келип, жумушка даярданып, чай коюп, кийимин үтүктөп дегендей ушундай ошол кезде аябай көп колдонулат электр энергиясы. И кечинде ошо кечки саат 6-дан 9-га чейин ошол жумуштан элдин баары келип, ошол эле жогоруда айтылган сөздөр, тамагын жасап, чайын кайнатып дегендей. Ошол мезгилдерде көп тиричилик техникаларын колдонбогонго, үнөмдүү пайдаланууга чакырат элек. Себеби биздин обслуживать этип аткан техникалардын да күчү чеги бар, күчүнүн чеги. Ошол чектен ашык пайдаланган учурда ошол техникалар, көмөкчү ордондор жумуштан чыгып калышы мүмкүн, то есть аварияга алып келиши мүмкүн. Ошол кезде жарыгы жок калышы мүмкүн. Ошондой ошол нерселерди болтурбоо үчүн ушундай рекламный роликтерди чыгарып атабыз жана элге өзүбүздүн ичинде түшүндүрүү иштерин күн санап жүргүзүп атабыз биз. Күндө эртең менен жана кечки рейдтик текшерүүлөрдү жүргүзүп, чоң-чоң мынау мекеме ишканаларды, мындайча айтканда тойканаларды, кафелерди биздин инспекторлор кыдырып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атышат. Ошол жогоруда айтылган убактарда үнөмдүү пайдаланып, той болуп аткан учурда баягы сырттагы жаркыраган жарыктандыруулардын баарын өчүрүп, анан ошол жарыкка дагы жанагы эконом үнөмдүү боло турган лампочкаларды пайдаланууга биз чакырып, ушу элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Кечиресиз, дагы бир 227 менен бүткөн абоненттен суроо келиптир. Мен Бишкектен жазып атам, көчөлөрдү экономдуу колдонуучу лампочкаларды койбойсуңарбы? Кай бир учурларда шаарда светтер жаркырап эле күндүз күйүп турат дейт. Эми көчөлөрдөгү лампочкаларды коюу боюнча жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары деп коебуз.
айыл жерлеринде айыл өкмөттөрүнө тиешелүү, шаар жерлеринде мэрияга тиешелүү. Биз алардын баарына бүгүнкү күнү каттарды жөнөтүп, ушу үнөмдүү пайдалануу боюнча иш алып барганга чакырып, иш алып барып жатабыз. Күндүз эмне үчүн күйүп калып атат анда? Күндүзү эми ошо реле регулятор деп коет, кээ бир жерлерде ошолор иштен чыгып калганбы же кандай. Күндүзү да биздин инспекторлор ал рейдти жүргүзүп атышат. Ошол күйүп калган жерлер боло турган болсо, ошо жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүнө биз маалымат катары берип, ошону оңдоого чакырып атабыз. Же болбосо эгер телекөрүүчүлөрдүн арасында, жарандардын арасында ошентип күйүп турган жарык шамчырактарды көрсө, каяка кайрылыш керек да? Сиздерге кайрылса болобу? Көчөлөрдө эгерде ал жеке жарандарга Бишкек шаарына албай эле болот, жалпы Чүй облусу боюнча. Чүй облусу боюнча эски эгерде көчөнү жарыктандырып аткан шамчырактар күйүп тура турган болсо, анда ал айыл өкмөттөргө кайрылыш керек. Но бизге кайрыла турган болсо, биз батыраак жеткирип коебуз ал нерсени. Ошол жеңилирээк болот да. Жеңилирээк болот. Өзүңүз мынакей азыр коммерциялык багытында башкы директордун орун басары болуп иштеткенсиз. Айтсаңыз, бүгүнкү күндө негизи жалпы жыйынтыктар кандай болду? Жыл деле бүтүп баратат, оңай бүтүп калды. Эми Чүй обласу боюнча биз жалпысынан 292.800 абонент менен кардарларды тейлөө менен иш алып барабыз. Ал 292.800-тün 277.000 калк кардарлары, 15.700-ü мекеме ишканалар. 10 айдын жыйынтыгы менен ушу чогулткан акчанын көлөмү 4 миллиард 136 миллион сом чогулттук. Башкача айтканда берилген планды 103,3%га ашыгы менен аткардык. Дебитордук карызды 10 айда 132 миллион 229 миң сомго кыскарттык. Жоготуулардын планы 10 айга 11,64% боло турган болсо, биз 9,89% менен жаап отчетун бердик. Көрсөткүчтөр жалпысынан жаман эмес. Ушу азыркы күндөрү өзүбүздүн пландаштырылган иш менен жумуш алып барып атабыз. Негизи эле азыр заман талабы 21-жылында жашап атабыз. Санарип көтүп атабыз. Бул мамлекеттик жогорку бийлик өкүлдөрүнөн дагы чоң талаптар болуп атат да. Бул багытта сиздерде кандай иштер жүргүзүлүп атат? Биз дагы ошо өлкөнүн санариптештирүү саясатынан кем калбай, ошо бүгүнкү күндө Мой свет деген приложение бар, жүктөмө. Ошол жүктөмөлөрдү калк кардарларынын баарына тең жүктөп берип, мындайча айтканда, инспектор менен кардардын ортосундагы байланышты токтотуп атабыз. Коррупциялык элементтерди отпайбызбы, ошону жоюу максатында да болуп атат. Бүгүнкү күнү мурда деген ошо инспекторлор үймө кыдырып, баягы счетчиктин көрсөткүчүн алып, кайра үймө кыдырып, ошол счет квитанцияны монча сом болуптур төлөп койгула деп кыдырып отурбай эле бүгүнкү күнү показаниясын счетчиктин эсептегичтин көрсөткүчтөрүн эгерде акылдуу эсептегич эмес боло турган болсо алышат, но счетту дүмүрчөктү таратпай эле ошол жүктөмө аркылуу жөнөтүп атабыз. Бүгүнкү күнү ушу кардарлар дагы түшүнүү менен кабыл алып жатат, себеби мурда ошондой белгисиз себептер менен дүмүрчөктү албай калган убактары болчу, шамал учуруп кетет, поштовый ящиктери жок болуп калат. Ошол убакта төлөнбөй калса, бул жактан өчүрүүлөр болуп, анан кыйынчылыкты жаратчу. Азыр баарына ошол телефонго төлөп атпайбызбы? Интернетке төлөп атабыз. Ошол сыяктуу эле чөнтөк телефонуна жүктөмө келип түшөт, канча сом карыз, кайсы айга карыз. Ошол жерден М-банк деп атабыз, башка терминал деп атабыз. Ошолор аркылуу үйүндө отуруп эле төлөп койсо болот бүгүнкү күнү. Ал эми өзүңүз айтып атпайсызбы? Бул канча деген адамдар бир четте жумушсуз калып атат да, ошентип үйлөрүнө таратып жүргөн адамдар. Алар каяка кетип атышат? Кыскартуу жүрүп атабы деген суроо да? Так, көп деле кыскартуу болгон жок, но сиз туура байкадыңыз, кыскартуулар негизинен болот. Но биз ал
кыскарган адамдарды да башка жумуш менен камсыз кылганга аракет кылып атабыз. Сиздердин тармакта эле. Ушул эле тармакта башка кызматтарды биз сунуштап атабыз азыр. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, чындыгында эле мен жогоруда айтып аткан биздин коноктордун сөздөрүнө кошулуп кетмекчимин. Биринчиден, ушул Мой Свет тиркемесин өзүңүздөрдүн уюлдук телефондоруңуздарга жүктөп алсаңыздар, убактыңыздар үнөмдүү болот. Андан тышкары ал жерге билдирүүлөр эрте келет экен, андан тышкары толугу менен справка берилген. Bir ayda siz kança kilovat, kança kayaka короттуңуз. Демек, чындыгында эле бул жерде коррупциялык кандайдыр бир системалар жок болот. Анан өзүңүз да так билесиз да, bir ayda канча ысырап кылганыңыздын, эгер көбүрөөк төлөп атсаңыздар да. Мынакей меники кечээ күнү келди, урматтуу коноктор. Мен мурда күнү келди, кечээ күнү уюлдук телефон аркылуу эле төлөп койдум. Буга чейин тиркеме жокто. Биз ушул сиз айтып аткан кагазыбызды көтөрүп алып, атайын Тоголок молдого барып, ошол жерден кезекке туруп төлөп, убактыбыздын бир 2 саатыбызды жөн эле жоготчубуз да. Азыркы Бишкек шаарында жашап жаткандан кийин заман бөлөк, баарыбыздын убактыбыз өтө кыска, үнөмдүү, экономдуу болот экен да. Андан тышкары негизи эле ушул санарип тармагында дагы кандай сиздерде жаңылануулар болуп атат? Санарип тармагында эми көбүнчө азыр ушул маселелерди бир 100% аяктап калдык. Бул жайдын ортосунан башталган жумуштар болчу. Эми буга чейин жана жогоруда айтпадыкпы, дүмүрчөктөрү жоголуп кетип, же башка себептер менен өчүрүүлөр болуп кала турган болсо, ошол жайдын толук мезгилинде жана отпускада жүрүп аткандарда убактарында дагы ошол алыста жүрүп эле туура айтасыз. Алыста жүргөндөрдүкү келип алып биз көп кардарлар менен соттошкон убактар болгон. Багы кандайдыр бир себептер менен төлөнбөй калса биз өчүрүп койгон, анан кийин муздаткычтагы азык-түлүк багы жарабай калган учурда тиги кардарлар менен биз соттошуп, ушундай көп ызчуулар болгон. Бүгүнкү күнү ошол проблемалардын баары чечилди деп айтсак болот. Кардарлар şu Kırgızстанның кайсы бурчунда болбосун эс алып жүрөбү же башка жумуштар менен жүрөбү төлөп койсо болот. Бул Кыргызстан деле ичинде эмес, чет мамлекетке башка жакта деле, себеби ооба мен көп командировкага чыгам, мага келди. Мага өткөн айда келди, мен Өзбекстанда жүргөндө келет экен. Демек, туура алыста сапарда жүргөндө дагы бул өтө ыңгайлуу. Эми урматтуу, сизге суроо берсем, Шамил мырза, техникалык жактан да азыркы мезгилде дүйнөдө ушу шамдардын түнкү шамдарды колдонуп атпайлыкпы? Бул биринчиден коопсуздук өзгөчө көчөлөрдө, андан тышкары көрктөнтө турганда маселелерде бул кала болобу, айыл жергесиндеги баягы кызыктуу имараттардычы. Бул багытта сиздерде иштер жүргүзүлүп атабы? Негизи өчүрүп эле караңгыда жашаганда туура эмес да, кыш келди, караңгы, баягы суук келди, баарын өчүрүп коюп биз экономдоо деген түшүнүк болбош керек да. Үнөмдүү шамдарга өтүүгө айыл өкмөттөр менен иштешип атасыздарбы? Ооба, бул боюнча жанагы жогоруда айткандай Кыргызстан улуттук электр тармагынын 712 буйругу менен ушу лимит ошондой эле үнөмдүү колдонуу эле саламжалдуу пайдалануу боюнча буйрук чыккан эле. Андан тышкары өзүбүздүн ишкананын ичинде 725-жыл буйрук чыгып, ушул жанагы калктын, жергиликтүү калктардын жашагандарын ошол айыл өкмөттөр, мэрия, администрация, акиматтарга тиешелүү болгондуктан ошолорго тийиштүү маалыматтарды берип, шам-чырактардын кайсы тибине өзгөртүш керек, ушул боюнча өзүбүздүн сунуштамаларды берип, ушул боюнча жумуштарды убак-убагы менен алып барып турабыз. Андан сырткары биздин саламжалдуу үнөмдүү электр энергиясын колдонуу боюнча өзүбүздүн эле жана подстанцияларды, РЭС, жанагынча өзүбүздүн административный здания, производственный зданиялар деген бар. Ошолордун баягы саламжалдуу үнөмдөө боюнча өзүбүздүн жарыктандыруучу жерлерди дагы экономдоп, баягы жаңы типтеги, жаңы ушундай эмелерди алмаштырып, чараларды көрүп атабыз. Өзүбүзгө дагы жылына берилчү баягы эме деп коет, электр энергия
на хоз нужды и на собственный нужды депчи ошолордун дагы берилген лимиттен чыкканга аракеттер кылабыз. Кошумчаңыз барбы сизде? Ушул тема боюнча азыр айтылып аткан сөз боюнча. Мен жанагы сан ариптештирүү боюнча суроо бербедиңиз, ошого кошумча айтып коеюн деп аткам. Сан ариптештирүү боюнча бизде дагы мынау АСКУЭ деген электр эсептегичтерибиз бар. Бүгүнкү күндө область боюнча ошо 71400 кардага койгонбуз. Азыркы учурда ошол боюнча бул деген эми өзүңөр билесиңер, аралыктан туруп жана ким канча жакканын бизге база деп коет, базага келип түшөт. Биз ошону жанагы инспектор барып канча жакканын кыдырып отурбай эле берден аралыктан эле отуруп алып билебиз. Анан ошол акылдуу эсептегичтерди ушу кийинки жылы Аламидин жана Сокулук райондоруна толугу менен коелу деген пландарды койгонбуз. Улуттук электр тармактары ишканасы тарабынан коюлган. Буюрса ошонун үстүнөн иштеп атабыз. Договорлор кол коюлуп, буюрса кийинки жылга ошонун баарын пландаштырып атабыз. Акыркы суроом. Электр энергиясы кымбаттабайбы, көтөрүлүшү күтүлгөн жокпу? Бул боюнча дагы социалдык тармактарда ар кандай талкуулар, сөздөр козголуп атат да. Суроо электр энергиясына кымбаттоо боюнча, тарифтин кымбатташы боюнча азырынча сөз боло элек, но биздин энергетиктердин эсеби боюнча бул обязательно сөзсүз түрдө көтөрүлүү болуш керек. Себеби акыркы 2 жылда ала турган болсок, азык түлүктөн баштап кийимгече жолдо жүрүү акысы жана башка бүт баары көтөрүлүп атпайбы? Баа көтөрүлүп атат. Биздин ошо оборудованиялардын баардыгы жана жогоруда айтылгандай эскилиги жетип, көпчүлүк жерде ошолордун баарын алмаштырганга, бүгүнкү күндүн талабына жооп бере турган тетиктерди койгонго биз мажбур болуп атабыз. Ошонун баарына акча керек болуп атат. Анан ошолордун баардыгын тартипке алып келиш үчүн ошол кадамга баруу өзү туура болсо керек. Жаз мезгилинде эле мынакей көтөрүлбөдүбү биздин тарифчи электр энергияга? Кандайдыр бир жеңилдиктер алдыга жылдар сезилдиби ошондон кийин сиздерге? Адистер катары. Мен дагы кошумчалап кетейин. Техникалык жетекчи катары азыркы тапта биздин жогору жактан эч кандай тарифти көтөрүү или кандай бир пландар жок, ал боюнча маалыматым жок. Мен техникалык жетекчи катары ремонт, тейлөө жактарын карайм дегенде. Бирок мен өзүмдүн жеке оюм, биз ушул жерге ремонт кылган жер жанагындай тейлөө кылып жүргүзүп атканда ошого эле корой турган запчасттар, тетиктин баары кымбаттап атат. Тетиктин баары ГСМ бүт баары тең эле кымбаттап атат. Мен жеке оюм боюнча бул жылдан жылга жанагындай баанын өсүшүнө жараша биздики дагы электр энергия. Эгер биз сапаттуу электр энергия калкка беребиз десек, анда ошого жараша көтөрүлүш керек деген мен суроомо кыска жооп берип коңуз. Мынакей көтөрүлбөдүбү жаздан баштапчы? Жеңилдиктер сиздерге кандайдыр бир сезилип атабы? Сезилди. Ушул эки нерсенин экономия көбүрөөк болду. Жылдын аягы менен мына Акордо конушунда көптөгөн жанагындай аба чубалгылардын SIP3 проводдорун алмаштырып атабыз. Андан сырткары техникаларыбызды жаңыртып алдык. Ошондой эле трансформаторлор келди. Көптөгөн трансформатор ушуларды алмаштырып алдык. Бул эми жылдан жылга Кудай болсо өзүнүн жемишин берет. Рахмат. Урматтуу коноктор, келип ушу азыркы мезгилде Чүй облусундагы энергетика тармагындагы сиздер тараптан жүргүзүлүп жаткан иштер тууралуу кенен маалымат берип кеткениңиздерге ыраазычылык билдирем. Алдыда чоң иштериңиздер бар. Ийгилик каалап кетмекчимин. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушу менен биздин программа соңуна келип жетти. Амандыкта, сак саламатта болуңуздар.